Бизнесмен болып күрөшүш кыйын экен. Унчукпадым, карашы, көз жумуп келет агыс. Кызымы ач көздүгүнөн, непрофессионализминен өлтүрүп алгандан кийин эч кандай каражат жумшабасаңыз. Мен өзүм иштательмин. Көп акча чачып атышат да депутаттыкка. Сен ичиңдеги ценности жеткизбейт экен ал. Ошого биз агитаторлордун отказ беребиз. Батасы деле платный болуп калыптыр булардынча. Баш кетиши мүмкүн. Бирок ачык айта беребиз депчи. Налог киргизген система туура эмес болуп калды. Бүгүн жип минген дагы адам жок, кредитин төлөй албай отурган адам дагы көп. Кичүү бизнестерге, жеке ишкерлерге патент келе өткөзгүлө. Кандай сапаттарга ээсиз? Мен ошо легионер экем да. Мага ачык бергиле, мен согушам деп атам да. Мамлекеттик жумушка жөн эле опыт үчүн ишке кирип калышыптыр да. Биздин частный медициналарыбыз элдин канын сормой эле. Келгиле четте жүргөн жаштар бияка келип мекенге кызмат кылайлык, жаман курсак туя берет, нацизмди патриотизм деп түшүнүшөт экен да. Депутаттык мандат бул мүмкүнчүлүк. Мен мүмкүнчүлүк көрө албай атам да. Айлык деле аз экен. Канча коркутуу болду деп ойлойсуң ага? Канча болду? Бизде бир крышабыз бар өзү жараткан. Императорду айландырып мынтип, акчанын такыр күчү жок. Идея это все. Келиңиздер ошол силердин ишенимиңерди кетирген депутаттарды жок кылабыз. Медицинада несправедливость туура эмес иш алып барып атканды түбүнө жетем деп апам менен кызыма сөз бердим. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин Маек подкастыбыздын көрүүчүлөрү? Кайрадан сиздер менен амандыкта көрүшүп турганыбызга кубанычтабыз. Ал эми сиздер менен мен Нуркыз Мерланбекова. Бүгүн бизде конокто бизнесмен, жеке ишкер, азыркы учурда Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Чыңгыз Эсеналиев. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кандай келип алдыңыз? Жакшы келдиңиз? Жакшы. Алгач эле ушул кеп башында башка нерсени мындай коюп, ушул учурда болуп аткан абалга токтолсок. Сиз негизи көпчүлүккө жеке ишкер катары таанылып жүрөсүз. Сизге бизнестен саясатка секирип жасоого эмне түрткү болду? Жана бул нерсе элге күйгөнүңүздөнбү же жеке амбицияданбы? Менде өзү амбициям аябай чоң. Элге кызмат кылып, тарыхта атымды жазып кетиш, менде дагы ушундай амбиция бар. Себеби менин бабаларым ушундай тарыхта өз атын калтырышкан. Биз дагы ошондой. Бирок мен бул нерсени бизнестен көрүп атканмын. Бизнес кылып, элге кызмат кыла берсем болот деп. Мен политикага такыр барбайм дечи элем. Барган жерде политика жөнүндө сүйлөшпөй эле, келиңиздер, канткенде кызмат кылабыз жөнүндө сүйлөшөт элек. Политикага бүгүн аттанганы вынужден болуп калдым да. Себеби муну несправедливосттер аябай көп болуп атат. Бизнесмен болуп күрөшүш кыйын экен. Буну ошо политикага барып жүрүп күрөшүш керек экен. Ошого аттандым. Ошол азыр чечилбей жаткан, сиз айтып аткандай, сизди ушулга түрткөн маселелер мисалы кайсылар, атап кете аласызбы? Мен эми медицинадан өзүм жабыркап калдым да. Буга чейин деле жабыркап жүргөнмүн. Мисалга айта кетсек, Кортекс деген частный клиникага барып, 60 000 сом акчам алып, тиземе лечение кылып беребиз деп, лечение кылбай эле физия лечение кылмыш болуп туруп жөнөтүп койду. Айыккан жок десем, бар, сен аябай докчу адам экенсиң деп кууп чыгышты. Аллергиям аябай кыйнагандан аллергомет деген центрге барсам, ушундай бир дарыларды берди, аллергиям күчөтүп салды. Круглогодичный кылып койду, жазда күздө болгон аллергиям. Аябай көп акчамды алышты. И хуже кылып салышты. Унчукпадым, карашы, көз жумуп келет агыс. Кызымы ач көздүгүнөн, непрофессионализминен өлтүрүп алгандан кийин анан мен дагы элге айттым да. Ушундай несправедливо болуп калды деп Инстаграмда кыйкырсам, аябай көп адам жазды, жолугушуулар болуп, ошо тегеректе 3 ай жүрүп калдым. Медицинада иштегендер мага ичинен мафияны айтып беришти. Чет жакта жүргөндөр келип көйгөйүн айтып беришти. Бул жакта иштей албай атабыз. Министр менен барып да кырылыштык. Тиги Улукбек Карыбек деген журналистин бар, ал менен расследовательский видео тарттык. Бүттүк тармакка барып кирип жолугуп чыктык. Ушу күч жетпей эле койду да. Министр здравоохранения бүгүнкү күндө медиктердин талабын талашат экен да. Кандай болсо дагы медик, акча алып атса дагы, бекердеги медицина элге кымбат жетип атса дагы, алар ошол жерден барып сен сөзсүз анализ тапшырып кел деп частныйга жөнөтүп, кымбат арзан дары аналогу бар, бирок кымбатын сатып атса дагы көз жумуп медиктердин талабын талаша берет экен. Бир аракет кылбайт экен ошону өзгөрүп кетишине. Күч жетпей койду министр здравоохраненияга.
кришалар да өтө күчтүү экен. Ошого барып жүрүп көрөшөм силер менен дедим. Политикага барып көрөшөм дедим. Ошол жерде. Негизи ушул бизнесмендер бийликке пиар үчүн барышат деп ойлошот да көпчүлүгү. Сиз буга кошуласызбы? Пиар менде итак эле бар. Мени бүгүнкү күндө Бишкекте кайсы жерге барбасам эле таанып калышкан уже. Пиарсыз эле. Мен өзүм пиарга барам, бирок көпчүлүгү бийликке эмне себептен барганын мен дагы түшүнбөй турам, карындашым. Көп акча чачып атышат да депутаттыкка. Анан эмнеге кичине эле айлык болсо, анан $500,000 чейин чачкандарды уктум да. Анан эмнеге ошол жерге барат, ушунча акча кетирип деген ойлор мени дагы түнү менен уктатпай атат, чын айтсам. Түшүнбөй атам. Чындыгында эле пиар окшобойт деген бир ойлор келип атат негизи менде деле. Ошол Instagram баракчаңызда сиз көпчүлүк жарыялаган постторуңузда ошентип ушул тууралуу айтат экенсиз. Көпчүлүк ушундай кылып атат, бирок мен андай кылбайм деп, негизи сиз ушул азыркы учурдагы агитация маселесин кандайча жүргүзүп атасыз, эгерде ал жакка эч кандай каражат жумшабасаңыз? Биз башынан баштаганда эле ушундай баштаганбыз, 1 сом кетирбейбиз деген. Ошондой эле темпте келтабыз. Өзүбүздүн эле офисибизде, инвестцентрден. Ошонун ичиндеги эле командабыз иштеп атат. Өзүбүздүн юристтерибиз, өзүбүздүн дипломаттарыбыз иштеп атат. Анан бүгүн мен жаныма видеодон кайрылсам, бир 10 чакты жигит келди. Жанында жүрөт. Договор түздүк алар менен. Доброволецмин деп элечи. Акчасы жок, ыктыярчы. Агитатор болом деп көп адам келди аябай акчага. Мен акчага деген адамдарды көп жактыра бербейм. Себеби булар күйүп жанып иштебейт да. За идея иштеген адамдардан алдык. Пиар компаниялар келди. $300 миң биз сени ушинтип пиарить этип беребиз, ал жакка чыгып. Анын дагы бүттүгүнө отказ бердик. Болгон эле өзүмдүн Instagram'а өзүм эле сүйлөп туруп тартып атам. Же болбосо жанында отурганда мен карма, сен тартып тур деп эле өзүм эле сүйлөп атам. Такыр акча иштетпей эле барат. Ушундай советтер келди. Азыр менде офисте, штабта 15 мешок совет жыйылып турат. Мынтсең болот, мынтсең болот. Илгерки эле методдорду айтып атышат, бүттүк эле акча чачканга байланыштуу экен. Сөзсүз агитаторлорду алышың керек дейт экен. Сен булар агитатор деген эми илгери акча чаччу адам экен эле, акча бөлүп берчү. Агитатор сенин сөзүңө, сенин оюңу толук жеткизе албайт да барыпча. Ошого биз агитаторлордон отказ бердик. Өзүбүздүн эле жол менен кетип атабыз. Мен өзүм иштательмин. Şu элдер жаман болуп атат, жакшы адамдар бар деп ишене берем. Мен ошолорго акцент койдум. Жүрөгүндө жалыны бар, ишенич бар адамдарга акцент койдук. Анан ичинен акча кыла коём, бизнес кыла коём дегендер бар экен. Аябай бузул элде деле депутаттарга достойный эле эл бар экен, көпчүлүк элчи. Себеби акчасын гана алып шайлайт экен же бирдемке салдырып алып. Сөзсүз айылга бирдемке салып берем дегисе, анан эл шайлайбыз деп ушундай сүйлөшүүлөр кетип, ушундай болуп коюптур. Айылга кылып берген адам мамлекетке, Кыргызстанга эчтеке кылбайт. Ал өзүнүн немесинен кутулду уже. Ол барып жөн эле креслода отура берсе ага жарашат. Мен ойлойм, бизге мурда депутаттарды өзүнү жаман көрчүлөм да мен. Анан ишенбейт элем. Көрсө өзүбүз ошондой эле шайлап алчу экенбиз да. Мен бир да депутатский шайлоого өзүм барып көргөн эмесмин. Буларды ким жаман көрсөтүп атат десе, ошол эле агитаторлор жаман көрсөтүп коет экен. Мындай кыла койсок бизге мынтип бере коет бул деп. Сен ичиңдеги ценности жеткизбейт экен ал. Ошого биз агитаторлордон отказ бердик өзүбүз. Учурдагы көз карандысыздыгыңыз саясатка ташталган кадамдан улам жоготуп алуудан коркпойсузбу? Азыр мисалы сиз эркин адам катары, эркин ишкер катары жүрдүңүз эле, бирок саясатка аттангандан кийин ал жактан кайсыл бир деңгээлде көз карандысыздыгыңыз чектелет да. Президентибиздин айткан сөзү бар да. Баш кесмей бар, тил кесмей жок депчи. Анан мен түшүнүп атам, политикага барганда мен ошону командама бүгүн эле жаңы эле айттым. Баш кетиши мүмкүн, бирок ачык айта беребиз депчи. Биз мисалы бийликтен адам эмеспиз да. Бийликке каршы дагы адам эмеспиз. Барганда деле мен оюм айта берем деп ойлоп атам. Эми кетирсе кетирип салаттыр бирөө. Бирок мен ушул ушак сөздөргө деле көп ишене бербейм да өзү. Себеби мага айтышты да, ушу эки адамдан барып туруп бата алып койбосоң өтпөйсүң, ал жерде бийликтин гана адамдары барат бүгүн деген ушактарды мага да айтышты.
сөзсүз астынан өтүп кой. Болбосо сен өтпөйсүң, талапкерлигиң дагы койбойт. Өздөрүнүн адам. Жок деп эле мен өзүм ишенип эле барып документин тапшырдым да. Талапкер Бата алган болдум. жоксуз. Бата албай эле. Оюм ачык эле Инстаграмдан айтып атам. Кээ бир жери азыркы бийликке туура келбей калчу жерлер бар. Ачык эле айттым. Мени бирөө деле келип коркутуп аткан жери жок. Бирөөлөр чалып деле этияттап сүйлөдүп аткан жери жок. Мисалы кээ бир жерден бийликтин туура кылып аткан ишин туура деп айтып коюшу мүмкүн. Туура эмес жерин туура себеби ар бир адам ката кетирет. Үй бүлөдө деле мен көп ката кетирем да. Мен үй бүлө мени болду сен ката кетирет экенсиң, сени кетиребиз деген жок да. Себеби үй бүлөм үчүн кылып атам да. Туура дагы нерселерди кылган жерим болот да. Ошого эми кээ бир жерин мен өзүм деле сын пикирди жакшы көрөм да. Мага сынын ачык айта алган адамдарды сыйлайм. Анан жөн эле хорошо деп көз жумуп кое берсе дагы мен оңолбой калам. Ошого Демек андай нерселерге даярсыз, э? Ооба. Мен мисалы ачык эле айттым да. Налог киргизген система туура эмес болуп калды. Малый бизнеске жана жеке ишкерлерге деп ачык эле оюм айттым. Анан командадагылар коркту. Ол дем сизди ККМБга чакырат деп чакырган деле жок. Мен ойлойм ал жерге барганда деле элдер эми ушак сөздөр болуп атат да. Бир кнопканы айткан кнопканы баспасаң, сен отурбайсың деп атат. Жок. Мен ойлойм, кааласам ооба деген жашыл кнопканы басам, кааласам жок деген кызыл кнопканы. Мен ал жакты билбейм кнопкасы кандай экенин делечи. Мен оюмда каалаганымы кыла алам деп ойлойм да. Саясатка баргандан кийин депутат катары баягы замандын лидери болуш үчүн адам баласы кандай сапаттарга ээ болуш керек деп ойлойсуз? Жана сиз кандай сапаттарга ээсиз? Өзү бүттүк эле билген нерсе лидер деген бул указ берчү адам эмес, лидер деген өзү астыга түшүп кылып берчү адам дейт да. Мен өзү ошондой адаммын. Жумуш болгондо өзүмдүн мойнума алам да. Өзүм алдыга жүрүп, риск болсо, рискти дагы өзүм алам. Жоопкерчиликти өзүм алам. Мындайча айтканда, лидер деген сөз бул кызматчы деген адам. Менин түшүнүгүмдө. Депутаттын ишинин ийгилигин баалоодо негизги көрсөткүч кайсы болот? Мисалы, сиз депутат болуп барып калдыңыз, анан бир ишти кылсаңыз, анан ушул ишим ийгиликтүү болду деген көрсөткүч сиз үчүн кайсы болот? Эгерде бизде кичүү бизнес өнүгүп кетсе, мигранттарыбыз кайтып келип, балдарынын жанында отуруп, өзү тарбия берип, ушул жерден дүйнө менен бизнес кылган азыр онлайн системасы бар. Кыргызстанда өндүрүштү кылып, дүйнө жүзүнө сата алган деңгээлге жетсе, же болбосо ошол эле жибек жолу аркылуу алып келип товарды дүйнөгө сатып, үйүндө отуруп, бала чакасынын астында отуруп, курсагы ток отурса, финансовый карызга батып кетпесе, заложник болбосо, медицина тармагыбыздан ден соолугубузга кыжалат болбосо, азыркы күндө ушундай айыл жергелеринде, айрыкча биз 19-аймактарда дагы көп өзүнүн ден соолугун өлүп кетсин деп койгон окшойт. Частный мектептерге балдарын бергенин аракет кылып атат. Мамлекеттик мектептерге ишенбей калды. Частныйга берип, өзүнүн ден соолугуна тишин салдыра албай жүрөт да. 15 000 сомго тишин салдыра албай, 12 000 сом баламдын мектебине төлөшүм керек деп карыз болсо да берип жүрөт да. Ушу ден соолугу өзүнүкүн дагы баласынын ден соолугуна да кыжалат болбосо, медицина жагын медиктерге ишенсе, образование жагын, билим берүү жагына ишенсе, мен ошондой өзүм максатыма жеттим деп эсептейм. Анан сиз жогоруда айтып кетип атпайсызбы, ошол медицина тармагында ишкерлик тарапта малый бизнес деп калдыңыз, ошол тараптарда мисалы маселелер болуп атат деп атасыз. Анан негизи ошол саясатка баргандан кийин бул көйгөйлөрдү кандайча чечесиз? Да кандай планыңыз бар буга чечүү жолдору? Мен азыр буга чейин эле кылып аткан иштеримди алып баратам да, негизи чынын айтсам. Азыр мен именно кичүү швейный цехтерди окутуп келдим да. Азыркы болсом жол маселеси проблема болуп калды бизде. Уже 3 ай болуп баратат. Азыр уже 3 ай болуп баратат. Биз ошол маселени Түркистан аркылуу чечтик. Жол узагыраак болду, бирок Казакстан айланып өтүү жолун чечтик да, Россияга главный товарыбыз жетип турсун деп. Азыр бир приложение чыгарганбыз, сатуу боюнча Оптом Pro деп товарларын Россияга оптом сата алганга. И буну биз азыр
Америка, Европа жакка дагы сатуу жагын бир неме кылсак дегенбиз да. Демек булар Озон же Wildberries сыяктуу тиркеме болобу? Жок. Бул ал сыяктуу эмес, бул оптовиктер менен гана иштешчү площадка. Биздин производительдер иштей алчу. Мен негизи бул нерсени команда кылды да. А мен ал жерде жөн гана бир управляющий сыяктуу башчымын. Ар кимди сен могу жумушту кыл, күчтүү айтишник алып келип отургузуп иштете алам, күчтүү юрист алып келип иштете отургуза алам, команданы бириктире алам. Кылып аткан иштерибиз ушул. Ал жака барганда деле ошо команданы иштете алам. Өлөм ушул жагына. Медицина боюнча биз күрөшүп көргөндө заведующий жумуштан кеткени мененче замы келип эчтеке өзгөрбөй калганын аябай ичим оорунду да. Анан сүйлөштүк. Биз мындай эчтеке кыла албайт экенбиз. Телевидениеге чейин чыктык. Жабыркаган ата-энелер менен биригип алып, аябай көп сүйлөшүүлөр болду. Аракеттерди тиги арыздарды жаздык. Министерство ГКМ эчтеке өзгөрбөйт экен да. Анан койгулаганда деп биз реформа медицина жаатына реформа жазып баштадык да. Анан Казакстанга барып специалисттер жөнөттүк, барып бир сыйра жолугуп ошол жакта бир аз изилдеп келишти. Россиядан специалисттер менен онлайн сүйлөштүк. Анан ошону жакшырдан алып, акырын өзүбүз жазып баштадык. Команда жазып баштады. Бир жакшы жаккан жери болду мага. Россияда бир приложение бар экен. Яндекс таксиге окшош эле. Таксилерди оценка кылабыз. Ошондой приложениеси бар экен. Атын унутуп атам азыр. Оценка баа коет экенсиң да? Медиктергечи. И ошо баасына жараша айлык алса болот экен. Азыраак баллы бир 3 деген балдан ылдый түшүп кетсе, мисалы, жумуштан кетет. Билесизби, Америкада врачтар лицензиясы алынат. Ошондой эле анан частный клиникаларды өтө кескин түрдө азайтышыбыз керек, же совсем жок кылып жоюп салышыбыз керек экен. Себеби частный клиника бар кезде мындай экен. Мамлекеттик жумушка жөн эле опыт үчүн ишке кирип калышыптыр да. Же акча бар жерге гана иштешип калыптыр. Толук кандуу иштебейт экен. Запасный вариант бар да, кетип калсам, частныйга барам. Частныйдан постоянно предложение түшүп турат экен да, жакшы врачтаргачы, жакшы айлык менен. А негизи медицина тармагында өтө акча көп өзү. Мамлекетке азыр кантип айлыгын көбөйтөбүз деп атпайбы? Медиктердечи. А частныйларды билесизби, азыр 1000 деген частный клиникалар бар бизде. Өтө бай. Мен лично бирөөсүн билем. Ушунчалык байып кеткен 4-5 клиникасы бар. Ушунда байып кеткенден казинодон чыкпай эле жатат да. Акча өтө көп. Ошолорду жаап салсак, биринчи бизде кадровый дефицит болбойт. Алып кетип калам деп. Жанагындай жөнөкөй тил менен айтканда, кызды ата-энеси зордоп эле турмушка берип койгонун, биякта көңүлү жок эле жашап жүргөндөй да. Любой момент тиги эски сүйгөнүм бар, ошого турмушка чыгып кетем дегендей эле вариант бар да эле жүрүшөт ал жерде. Экинчи жагынан жанагы оборудованиялар бар го, мисалы МРТга түшсөң, азыр 10 000 сом, 15 000 сом да. Может 3-4 000 сомдугу деле бар эми, биз баягы баш тарткандан частныйдан алып туруп, мамлекеттикке кылып, ошону платный кылып койсок, 3 эсе арзан болот деп. Частныйга караганда 3 эсе арзан болот. И жана консультация бекер. Аз врачка барсаң эле консультацияң 1000 сом, 1500 сом, эң арзан 700 сом. Ошону консультация бекер, дарылануу сага бекер. Медиктер сени азыр Кыргызстанда өтө көп экен аптека. Дүйнө кыдырдык да. Дүйнөдө болсом развлекательный немелер көп да. А бизде аптека көп экен да. Населениянын ден соолугу начар болуп атат деген. Врач сени аптекага жөнөтөт. Муну дарыны ичкин дейт. Аналогу бар 30 сомдук. Аны албайсың дейт. 700 сомдук дарыны аласың дейт. Ушуну алып ич дейт. Алар менен да келишим бар. Фармацевтика мененчи. Булардан дагы немеси түшүп турат, проценти. Ошо аптекаларды дагы төк мамлекеттик кылып койсок, и дарылануу бекер. Консультация бекер, дарылануу бекер. Бирок обследование, анализдер частныйга 3 эсе арзан. И частный жаап салсак. Ушул нерселерди кылыш керек, и ошону кылам деп баратам. Демек сандан сапатка өтүш керек дейсиз. Көпчүлүк учурда ошол кандай десем, мамлекеттик болуп бардык дарылануучу жайлар. Ооба. Бирок башка өлкөлөрдө деле, мисалы Турцияны деле ала турган болсок, ал жактарда өнүккөн, окумуш өнүккөн өлкөлөрдө деле бирок жеке ооруканалар деле көп да. Бул нерсе баягы ооруган адамдардын ден соолугуна же населениянын да, калктын баягы ден соолугуна кандайдыр бир таасири тийип атат деген менче тура эмеспи дейм да. Турцияда мен бардым.
Могу жерде аллергиям күчөп кетип, өпкөм приступ берип Турцияга бардым. Частный клиникасына бардым. Монтип баягы неме бар го врач, кулагына салып угуп койгонуна $200 акча алды. Рентгенге түшкөнү $2850 деди эле, мен түшпөйм анда дедим. Анча акча жок менде дедим. Рентген эле экен бул. То есть ал жерге кирсем, килейген здание экен. Бир өттө современный гостиницадан дагы сонун экен да. Ал жерге кимдер келет десе, жалаң иностранецтер экен. Дүйнө жүзүнөн келет экен. Бул медицинский туризм экен. Түрктөр өздөрү ал жерде лечение албайт экен. Государственныйга бардым Турцияда. Ушундай сонун экен, биздин частныйлардан жакшы экен. Бирок мамлекеттики бүттүгү акысыз экен аларга. И түрк жарандары бүттүгү ошол жерде лечение кылат экен. Түрк жарандары Түркияда мамлекеттикине гана лечение алат экен. Частный бул иностранецтер үчүн гана болуп калгандай экен. Демек бул дагы баягы туризм жагынан өнүгүү бир кадам экен да. Өздөрүнүн жарандары демек дарыланбайт андай жерлерде. Жок, мен көргөн жокмун. Только иностранецтерди көрдүм. Бизде медицина туризми кылып койгонго эрте бизде. Биздин частный медициналарыбыз элдин канын сормой эле. Мындай ошон мамлекетке өтө тоскоол болуп аткан нерсе ошол. Мамлекеттик медицинанын өнүкпөй атканы дагы ошол. Анан бул жерде чоң бизнес дагы бар. Бул ошол жеке ооруканаларда деле мисалы окумуш акча алып башкача дарылаганы менен делечи, бизде баягы оор дарт менен ооруган адамдарды баары жерде эле чет өлкөгө алып кетип атышпайбы? Ошончолук кымбат болсо делечи, бул эмнеден анан биздин мисалы Кыргызстанда ошондой ооруканалардын сапатын ошончолукка көтөрүүгө такыр мүмкүнчүлүк жокпу? Мисалы канча жыл болду? Бүгүн медиктер өтө жакшы менеджер по продажам болуп калышкан. Сатууну үйрөнүп алышкан. Проблеманы усугублять этип чоң кылып көрсөткөндө. Сен кичинекей ооруң бар, булар лечить алат, уже билет. Ушундай кылып аябай кыйын кылып көрсөтөт да, эч ким лечить албайт, мен гана лечить алам деп туруп стандартный ооруларды лечить алат. Не стандартный кыйыныраак ооруларды лечить албайт. Частныйларда гана лечить этпейт. Эмнеге? Репутация өзөлөт дейт. Могу клиникадан мен мынандай болуп калдым, мен жабырып калдым деп видео тартып элге чыгарып берет дейт дагы, сразу отказ берет. Кыйыныраак оору болсо. Жеңил ооруларды алып, кымбат акчасын алып, ошолорду гана лечить алат. Мамлекеттикке деле ошол. Жоопкерчилик албайт. Медик деген клятва Гиппократа берген да, көчөдө ооруп калабы, сага кандай оору келет, кабыл алышың керек го, мисалы. Кече бири ыйлап жазат да. Түндө барсак, бизди кабыл албай койду дейсиздер, башка участкадасыңар деп. Айланайын өлүп калатабыз приступ картмап. Сен первый помощь окажи, карап кой, анан жок, мага тиешеси жок. Жоопкерчилик алгысы келбейт да. Жөн эле ошол жерде отуруп эле акча тапкысы келет да. Буюрса, ал нерсени убакыт көрсөтөт, балким сиз дагы ошол бийликке барып калсаңыз бул маселелер чечилип калар деген ишеничтебиз. Анан эгер сиз ошол бийликке барсаңыз, башка кандидаттар сунуштай албаган эч кимде жок, эмнени сунуштайт элеңиз? Мен уже кече сунуштадым. Мен бир аз технологичныйраак адаммын да. Ошол гаджеттерди жакшы көргөн. Мен азыр онлайн жаатында дагы окутам делер, онлайн сатууларды. Сунуштадым. Ар бир үйдүн тамбашына, крышаларга солнечный панель кыйып салайлы деген. Бул нерсени мен айтып бердим Инстаграмда. Дагы бир өзүм идеям бар да. Себеби мо жетишкен өлкөлөргө барып жүрүп көрүп атам да. Метро деген нерсеси бар да. Даже Ташкентте жана Алматыда бар да метрочу. Бизде жок болуп калган, Союз малына салдырып койгон эмескен деп өкүнөм. Бирок булар экинчи линия, үчүнчү линияларына салышты. Казакстан, Өзбекстан. Союздан кийин делечи. Хорошо, бүгүн жеңил жол бар. Жерди каза албайбыз, уже. Жолдун үстүнө салып койсок болот да. Анан бул нерсеге көп деле акча кетпейт өзү. Элди ойлойт да, өтө көп акча кетет. Бизде болбосо японский компания бар, мисалы, салып берген. Как бизнес эле. 10 жыл, 20 жыл иштетесиң, андан чыгып кетесиң, өз мамлекетке калат деп салдырып алсак болот. Кече күнү айтты, километрине канча дедим, там $100 миллион кетет экен километр. Мындай алсак, бизге 80 эле километр болсо жетет экен, Бишкектин ичине айландырып койсокчу. Алга бир $8 миллиард болот экен. Анда $8 миллиард ордунда өтө чоң акча көрбөш керек. Бул бир жетишкен мамлекеттин бир айылын эле бюджети да. Чоң көрүп эле бизде $8,5 миллиард карыз экенбиз эле паника кылып атышпайбы?
жөн эле салып койсо болот, аны бат эле актап коет, и мамлекетке да жакшы акча түшөт. Пробка жолун жоюу берсе болот. Бир жетишкен өлкөлөр катарына да кирип баштайбыз. Элге дагы жеңил болот, жумушка барып келиш. Мен именно бүгүн жана швейник аялдар менен сүйлөшүп отурдум да. Анан айтып атпайбы, чоң бир мамлекет цех салып бербей анда бизге швейниктерге дейт да. Анан чоң цех салып берсе сиз барбайсыз дедим. Себеби айылдын аркы башында болуп калат шаардын. Мисалы, Аламедин рынокко салып койсо, сиз ак өргөдөн барбайсыз. Бүгүнкү пробкалар менен сиз 2 саатта жетсеңиз, кайра келишиңе 2 саат, 4 саат күндү убактыңыз кетип, сиз баары ал жака иштебейсиз. Кайра эле үйүңүздүн жанындагы кичинекей цех издейсиз. Десем туура дейт да. Пробка жашообузду токтотуп койду, кыйла эле, туурабы? Пробка маселесин чечишке ушундай бир өзүмдүн кыялымда бир ойлорум бар да. Буну ойлойм. Азыр элдерге бул нерсени айтпай атканым себеби элдер ишенбейт да бугачы. Каяктагы жомокту айтып атасың деп. Иш менен көрсөткүңүз келет. Биринчи азыр ушу тигүүчүлүк жагын цехтерибизди өлчүрүп алдык да. Ошону тирилтип бир жаңылануу, жаң киргизүү жагын менен медицина жагын гана ойлонуп атам. Биринчи ошолорду ишке ашырайын, андан кийинки этаптарга ойлонобуз. Негизи эле айтып жүрөт экенсиз, баягы жаштар менен иштешип, билимдүү адамдар менен иштешип, анан баягы жаңы келечекти куруу үчүн негизи эле келечек деп ушул жаштарды келечегибиз деп айтышат го. Анан көпчүлүк учурда мындай деп айтып калышат да, билимдүүлөр каякта десең, мисалы, билимдүү тиги Оксфордтон, анан окумуш жерлерден билим алгандар, алар каякта, Кыргызстанда болбосо десе, баары ушинтип айтышат да, алар четке кетип калган, алар келбейт Кыргызстанга депчи. Эгер сизде ушундай жаштар менен иштешкенге күчтүү каалоо болсо, ошондой билимдүү жаштарды кандайча тартат элеңиз Кыргызстанга? Мен бул нерсени аябай ойлонуп эле жүрөм. Мен даже кайрылуу да жасаганмын. Келгиле четте жүргөн жаштар бияка келип мекенге кызмат кылайлык, жаман курсак тое берет. Америкадан деле, Европадан деле, Кыргызстандан деле тое берет. Бул жака келип кызмат кылайлы. Эзек бийликке ишенбей атат да. Келсек эле бизде тиги жегиштер бар. Бизге ал жерде оокат жок, биз өсө албайбыз, карьерный рост жок деп атат да. Мен сизге айтайынбы? Бизде баягы неме бар го, научно-исследовательский центрибиз. Аныбызда кече күнү бирөөдөн угуп калдым, жабылып атат экен депчи. Негизи эле возможность жагын вообще ойлонбой атат окшойбуз. Элдер мындай көрчүчүлүк менен эле жүрөбүз. Анан өтө тез байып кетишти эле ойлонуп жүрөбүз дагы. Развитиебизге бирдеке ойлонбой калдык окшойт деп ойлойм да. Ошого жаштарды азыр алып келиш бияка кыйыныраак. Бирок Мүмкүн. Бирок чоң компанияларды, корпорацияларды бияка киргизишибиз керек да. Бизде бир аз азыр нацизм дагы күчөп атат да. Мындай сөз бар, элдер түшүнбейт экен да. Патриотизм и нацизм. Жерге болгон сүйүү, Кыргызстанды сүйөм десең, бул патриотсың. Эгерде мен Кыргызды гана сүйөм, башка улутту сүйбөйм десең, бул нацизм. Бизде нацизмди патриотизм деп түшүнүшөт экен да. Мен өзү алайлык, мен билген 11 атаман бери кыргыз. Ошол кезде деле мен сөз угуп калам кээде бөлүнүүдөн. Оштук экеним үчүн ошлам деди кече бирөө, сарт деген сөздөрдү угасың, мындай бөлүнүү жагына, ушундай жагына, нацизм жагына, же болбосо бир эл, бир жердин эли, эң кыйын эл биз деген жака ушул нерселерди калтырбасак биз азыр көрүп атасыңар, Кытайларды кандай маселе кылып атат. Өткөндө Пакистан, индустарды урганбыз. Анан башка корпорация келсе, аны деле ушу кууп чыгып коебузбу деген дагы ой болот да. Бизге корпорациялар кире албаса, анда бизге мисалы Google'да иштегиси келет да. Google'ду бияка биз киргизбесек, батырбасак, толуп кетти деп эле кичине бир жерден эл келсе эле толуп кетти деп эле ызы-чуу кыла берсек. Мен Кытайда кыргыздар ушунчалык көп экенин көрдүм да. Алар деле кыргыз көбөйүп кетти деп кыргыздарды уруп кууп чыксын эми. Россияда орустар бизди уруп кууп чыксын, мына кыргыздар аябай көбөйүп кетти. Бизге только 10 000 эле чорный рабочий чыкпай жүргөн кыргыз керек. Бирок ал тарап таптакыр башка маселе го дейм, Россияны. Азыр ал жакта деле нацизм күчтүү да. Эми Америка, Кытай башка маселе го, алар андай кылган жок, алар жакшы эле кабыл алып атат, бирок Россияда азыр мигранттардын абалын көрүп атасыз да. Өзүбүзгө жараша эле болуп атат окшойт да.
таш менен урганды аш менен урбай атабыз. Нацизмди бизге орустар үйрөттү өзү. Мен азыр айтып коеюн. Дүйнөдө эң нацист эл мен көргөн жерлерди айтып атам. Орус, кыргыз, казак. Өзбектерде нацизм жок, мисалычы. Тажиктерде бар бир аз. Бизден азыраак бирок бар. Ушул нацизм боюнча негизи сиз баягы цехтерди иштетесиз го. Анан ушул жакта жумушчуларыңыздын канча бөлүгү чет өлкөлүктөр, канча бөлүгү кыргыздар? Кыргыздарды менен иштешип келдик да 15 жыл. Анан жумушчу жетпей калды. Цех аябай көбөйүп кеткенден бизде заказдар көбөйүп ушундай бир сонун болуп кетти элек. Жумушчу жетишпей калды да. Биздин цехте мисалы 50 машинка турат, 3 кыз отурат да иштеп. Анан бүттүк үйлөрүнө надам деп үйлөрүндө отуруп тигебиз дей башташты. Бизде заказы үйүлүп жатат. Ушу иностранецтерди алып келип атат экен да, биз дагы 50 алып келип көрдүк. Иштей албайт экен, акчабыз бекер кетиптир. Аларды законно кылып алып келишке $1100 акча кетти да бирине. Өзүнүн жумушун так аткара албайт экен, анан булар менен кайра биз коштоштук. Азыркы учурда мен жабылганмын. Бирок акырында ошо кыргыз өзүбүздүн кыргызстандыктар менен иштешип аттык. Азыр бул нерсени эмнеге айтып атам? Буга чейинки ошол интервьюларыңызды көрүп, анан мындай айткан сөзүңүз бар экен да, ошол цехтерде кийинки учурларда көбүнчө башка улуттун адамдары көп иштеп калды. Анан ал учурда баягы ошол Швея тармагында алектенген эжекелерибиз дагы бир аз нааразычылыктарын билдирип калышты дегенди. Анан сиздин айтууңуз боюнча баягы кыргыздар чет өлкөдө иштеп жүргөндө $1,500 акчаларга көнүп калып, анан Кыргызстанда $400 иштебейт да деген нерсени айтып атасыз да. Анан бирок ошол эле $400 макул болуп иштеп аткан чет өлкөлүк жарандарды ойлоп койсок, анда башкалар жумуш маселесинен кандай болуп калат? Жумушсуздукту жоюу үчүн балким аларга көбүрөөк өзүбүздүн жарандарга көмөк көрсөтүш керек. Бизде жумушсуздук деген вопрос жок эле болуп кеткен. Мамлекет тарабын мен билбейм. Бизнес тарабында жумушсуздук деген маселе жок болуп кеткен. Көп кичи бизнестер жумушчу таппай калган. Строй компаниялар ушунчалык көбөйүп кеткенде строитель таппай калышкан. Куруучуларды таппай калган. Шени цехтерге тигүүчү жетишпей калган. Тиги кыш заводдор бар, аларга дагы жумушчу жетишпей калган. Май чыгаргандар бар, бизде томат чыгаргандар бар, салфетка чыгаргандар бар, влажный. Жумушчу жетишпей калган. Эмнеден деп ойлойсуз? Себеби биз азбыз да, элибиз аз. Бизнестер аябай өрчүп кетти, жумушчу жетпей калган. Мамлекет жагынан билбейм, бирок дефицит кадров бизнесте болуп баштаган. Ошондуктан бул свято место пусто не бывает деп, ошондуктан келди да иностранецтер. Эгерде биздин өзүбүздө ушунчалык эле жумушсуз адам көп жүрсө, $400 эле барып иштемек. Мисалы биз иностранецтерге $400 берген менен алардын тамак ашы бар, кээде кийинтесиң, расходу менен бар да, налог салогун төлөйсүң, өзүңүздүн жаранга $600-700 берип иштесиң. Биздин өзүбүздө жарандар иштегенде жумасына берилет да айлык. Жумасына 20,000-30,000 сом айлык алчу да. Ал бизге деле приемлемый, аларга деле приемлемый. Ошого дагы таппай калдык да. Ошого дагы заказым турат, жумушчу жок. Кыргызстандагы айлыкты көпчүлүк чанып калды дейсизби? Балким азыр мисалы чет өлкөдө иштегендер көп да. Жок, просто Кыргызстанда кадр жетишпейт. Мен өзүм айтайын да, швейный цехте биз ушунча кадр чыгардык да. Тиккенди билбеген кыз келиндер келип тиккенди үйрөтүп, бизде тиккенди үйрөнүп алгандан кийин ошо неделясына жумасына 20,000-30,000 сом аз көрүнүп кетет да. Себеби Россиядан бирөө чалат. Келбейсиңби? Биякта мен айына 200,000 рубль алып атам. Россияга келбейсиңби? Түркияга келбейсиңби? Түркияда тигүүчүлөр мынча акча алат деп ошол жака. Обидносы 2 ай кыйналып үйрөтөсүң тигини. Анан да 2 ай иштейт, анан Россияга иштегени кетип калат. 200,000 сом экен ал жакта депчи. Көп 2 эсе көп алат экен мен биякта деп кетип калат. Ошол дефицит кадров болгон үчүн келген алар. Демек, баягы калктын ой жүгүртүүсү менен дагы иштешиш керек экен да анда, Мисалы, ошол азыр башкача ойлонуп калышты окшойт анда. Мындай бул жактан үйрөнүп алса деле, мисалы бул жерде деле оокатын кылса болот негизичи. Бирок алар ошол бул жактан үйрөнүп алымсынбай кеттиби? Бирок мен биздин жарандардын чет жака чыгып келгенин макул көрөм. Себеби адам ал жумуш эле да, жөн эле жумуш. Кече күнү бир иним
Европага кетти иштеп келгени. Сурайда келип, шакирт бала. Бул жерде ушундай жумуш чыгып атат, азыраак Европада 2 эсе көп болуп атат. Иштеп келейм дедим, мен айттым, барып кел дедим. Тил үйрөнүп кел, англисче. Менталитетти көрүп кел. 2 жылдан ашык жүрбөк жок. Опыт топтоп кел, жашоого дедим да. Бул жерде жүрсө эчтеке көрбөй калышы мүмкүн да. Адам негизи четке чыгып туруш керек. Наоборот, ошол жактарды көрүп турганыбыз деле жакшы дейм. Себеби адам бир жерден чыкпай жүрө берсе, бир аз кругозор аябай төмөн болуп калат экен. Бул биздин эле элде эмес, кошуна элдерге деле барып көрүп атам. Чет жакка чыкпаган элдерде ушундай мен Тажикстанга барып калдым. Эч жакка чыкпаган бир айыл бар экен да. Эч кайсы бир элди көрбөгөн, жапайыда карайт экен да сени. Анан басын түшүнөт экен. Эй, кыргыз деп басын түшүнөт экен. Казакстанда да ошондой айылга барып калдым. Мисалы, Алматыда жүрдүм. Сонун казак досторум бар. Сонун катташанан бир ушундай бир айылга барып калдык эле. Кыргыз экенин билип калса да, "Бе, кыргызбай, келиши мындай" деп ушундай болуп калат экен. Чет жакка чыкпаган элдерче. Ошого чет жакка чыкканыбыз деле жакшы деп ойлойм. Депутаттык мандат бул мүмкүнчүлүк. Сиз аны адилеттүү пайдаланарыңызды элге кантип далилдейсиз? Эмне мүмкүнчүлүк мисалы? Мен мүмкүнчүлүк көрө албай атам да. Айлык деле аз экен. Мен мүмкүнчүлүк көрө албадым. Сиз өзүңүз айтып атпайсызбы, мисалы, көйгөй чечүү үчүн ошол мүмкүнчүлүк дегендейчи. Ооба. Ошого мыйзам жаза аласың да ал жерде. Мыйзам жаза аласың. Мүмкүнчүлүк дегенде мисалы бирөөлөрдүн астына барып кадыр көтөрүш болсо, депутат келди деп чай ич керек болсо, менде ушундай принциптерим бар. Мен эч кимдин чайын ичпейм. Төккө өзүмдүн жакын ишенген адамдардын чайын ичем. Карыз болуп калбайын депчи. Бирөөлөр буга чейин ушул күнгө чейин бир дагы депутаттын чайына чакырганда барган эмесмин да. Карыз сезип калам да өзүмө. Ошого мен мүмкүнчүлүк көрбөй элемин. Депутат элдин кызматчысы деген сөздү көп айтабыз. Чынында элден качкан кызматчылар дагы көп. Сиз эл менен бетме-бет жолугушуулардан качпайсызбы? Мен өзү азыр Инвест Центрде менин комнатамы жыштырбагыла деп айтып атам. Мен парламентке баргандан кийин. Себеби мен келип, күндө парламенттен келгенден кечинде ошол жерге келип, мыйзамды ушул жерде жазабыз деп атам. Команда иштейсиңер деп. И жумасына 2 жолу эшикти ачып коебуз. Кабыл алабыз деп атам элден. Себеби элдин көйгөйүнөн жаралат да. Анан ошону Инстаграмда таштабайын деп атам, телефонумду кармап айтып турам. Келгиле ушул жерде болобуз, ушунчанчы күнү, саат ушунчада келгиле деп эшикти ачып коебуз. Бүгүн парламентке, жогорку кеңешке кириш кыйын экен элге. Жазылат экенсиң, барып мынтип аябай кыйын экен да. Жетти, мында бир недостигаемый адам болуп кетти. Мен ушул күнгө чейин деле элдер менен жолугушуп келдим да. Наоборот, элдер менден качып атпайбы бүгүн? Жолугайлы деп чакырсам. Бүгүн айтымызда эл келбей жатат негизи чогулуштарга. Башка оппоненттерибизде же башка кандидаттарда барып атышабы же негизи эле эл тажап калдыбы? Шайлоолорго барыппы? Эми эл келбей атат дегенде мындай болду да. 20-30 адам келди да. Мен Инстаграмга айтканым үчүн мындай. Мен ойлогом да бир 200-300 адам. 10 эсе аз келиппайбы? Башкалардыкына деле ошондой эле келип атат экен. Анан көп келгендер бар экен, булар жана агитаторлорду алган да. 100-200 агитатор минимум алгандар, 1000ге чейин агитатор алышты. Ошолор 2-3 адам жетелеп келип ушинтип кичине вид кылып атат экен. Бирок элдер баргысы келбей калыптыр. Чарчаптыр. Депутаттардан чарчаптыр. Айттым го сизге. Мен депутаттарды жаман көргөн адаммын да. Анан элдин баары эле мендей деле да. Жаман көрүшөт, ишенбейт. Анан буларды жаман көргөзүп койгондар ким экенин дагы түшүндүм. Интриганттар бар экен. Ушундай адамдар келди да. Биз дейт аркабызда 800 адам бар, голос бар дейт да. Эгерде дейт бизге дейт мынандай салганга кичине акча берсең дейт, спорт зал салганга 800 голосага таштап беребиз дейт. Бул мага жалган айтып атат. Тиги 800 адам деле аларга айтат, мен спорт зал салдырып бирдеке кылам, ошого голос берели дейт дагы, ортодон акча жейт да. Акча жегисе интриганттар. Ана видео тартканга аксакалдар институт өлтүр депчи. Аксакалдар деле желмебоз болуп калыптыр. Эптеп эле сенин ошо акча кылуусун жолуна башың айландырып бирдекени сүйлөп, батасы деле платный болуп калыптыр булардынча. Батага деле акча сурап ушундай неме болуп кетти. Демек, эл деле ошол нерсеге ыңгайлашып калыптыр да, Мурун ошондой баягы
акча менен добушту сатып алды деген түшүнүктөр аябай кеңири жайылып кетти го элдин арасындачы. Кадимки сурап атпайбы? Эл аралап жүрөбүз да, флайер таратыпчы. Акча бересиңер. Канча бересиң дейт. Мындай уже азыр эч ким предлагать этпей калды го. Булар өздөрү сурап баштаптыр жерден алып жүргөндөрчү. Уже барып кандидаттар көрсө ким берет экен, канча бересиң деп үмүт кылып калгандар бар экен. Ушундай бизде 4 адамдын бирибиз ушундай экенбиз. Голосун саткандар. Мен айттым, бүгүн революция кылсак, ушуларга кылайлы деп атам. Ушу интриганттарды жок кылып салайлы. Ушундай арабызда начар. Анан булар эмнесин? Аябай шустрый адамдар болот дагы. Булар лидер болуп алат экен бир коомгочу. Шустрый этип тиги барып мындай фонд бүтүрүп келе калып, буга барып мынтип иш кылып келе калдым деп жүрүп, булар ошо жерге лидер боло калат экен. Аябай акча жегиштерчи. Мурун ошол баягы депутаттар шайлоого барган учурда сен шайласаң, мен сага акча берем болсо, азыр сен берсең, анан мен шайлайм болуп калыптыр да, Жок, депутаттар дагы эле берип атат экен. Сообщениялар келип атат магачы. Дагы деле мындай өздөрүнчө кичинекей узкий группа кылып алып, мындай WhatsApp'тан ушундай группалардын эмесин жөнөтүштү, ушундай бир дагы деле үйрөнгөн адат калабы дегендей акыркы кезде айрыкча иштеп баштайт экен. Акырын анда көз жетпей баштап, чөтөн голос албай калып окшойм деп мындай немелерин иштетип башташат экен. Анан өткөндө жана бир жигит так айтып чыкпадыбы? Карыз алып тургула мен төлөйм деди депчи. Авансам. Жолдорун түрдүү издешет экен да. Бирок мен чынын айтайын да. Ошол адамдар кайра эле ошол интриганттар ошолордун өзүнүн адамын шайлап алышат. Жана акча чачкан адамды кайра эле ошону шайлап алышат. Чын жүрөктөн иштеп берчү инсандар бар. Булар акча дагы бергиси келбейт да. Булар шайлабайт. Себеби буларды шайлоочулары уктап жатат. Сиз мисалы ушул маселелер боюнча сүйлөп баягы азыр айтып калдыңыз го, мен билейм депчи. Анан ушул нерсени ачыкка алып чыгып баягы мынакей ушулар ушундай кылып атат деп алып чыккыңыз келбей элеби? Бизде мындай инимде очки бар да балдарда. Ray-Ban очкиге көп адамдар билбейт экен очкиге тартканынча. Ошо очкиге тарттыбызда көп ошондо билбей азыр бир 3-4 видео фиксациябыз бар ушул нарушениялар боюнча. Шайлоодон кийин алып чыгам деп атам. Эгерде ушул сиз билип азыр болжолдуу түрдөчү кимдер экенинчи, анан алар менен бир столго барып калсаңыздар мисалы да, ошол сиз менен катар ошол кишилер дагы жогорку кеңешке барып калса депутат болуп, анан ошондо жок кылам дейсизби андай адамдарды? Же унчукпай коесузбу барып алгандан кийин? Мен бул унчукпай коюу туура эмес өзүчү. Эми чындык жакпаса дагы айтыш керек. Сага бул нерседен минус болуп калса деле айтыш керек. Айтып алгандан кийин коркутуулар болсо коркпойсузбу? Мен медицина боюнча жинжир кылып чыккандан канча коркутуу болду деп ойлойсуң мага? Канча болду? Өтө страшно коркутуулар болду. Мен эми кичинекей мен көрүп деле калыпмын. Коркутууларчы. Элдер коркутуп берет, анан менин тагдырыма бир күн жазылган экен да өлөсүң дегенчи. Анан баары ошо күнү өлөт экенмин да. Анан заранее эле азыр мынандай бирөөлөрдөн коркуп бергенден не дейм да. Коркутуу эркек кишинин өмүр бою эле коркутуулар болот. Кичинекейиңен баштап ар бир өзүңдүн даражаңда коркутуулар болот. Даяр эле өзү анда коркуп. Не страшно. Сизди сынга алган эң катуу сөз кайсыл болгон? Анан ал сындан эмнени үйрөндүңүз? Эмнени алдыңыз эл тарабынан? Мени көп эле сындашат да, аябай көп. Мени кылган ишиме сындаса мен туура эле көрөм, бирок личный сындаганда кээде тийип кетет. Внешностька асылып сындап калышы мүмкүн. Личный немеге ушу өзүм просто личный бирөөнү сындаганды туура эмес деп ойлойм да. Ар бир адам өзүнчө бир кооз кылып жараткан да Аллах. Сага жакпаган жери бирөөгө жагышы мүмкүн. Ушу жагы гана мага тийбесе, кылган жумушунда сын толтур. Бул естественно деп ойлойм. Адам бир иш кылса, сөзсүз ката кетирет да. Ката кетирбеш үчүн иш кылбай отурушуң керек да. Кече бир иним айткандай, мен өмүрүмдө банкрот болуп көрө элекмин дейт да. Мен өмүрүмдө иш баштап көргөн эмесмин дейт да. Өмүр бою мамлекеттик жумушта иштеп атам дейт. Ошондойлор банкрот болбойт, ошондойлор ката кетирбейт иш кылбагандар. Анан булар көп сындайт. Буларды мен саба деп коем.
Сабак ушундай үйкү деп коет го. Отурат экен дагы түнү күнү только сында отурат экен, акыл айтып, акыл үйрөтүп, өзү эчтеке кылбайт экен. Мындайлардын сынына менин оюмча сынга капа болсоң жиндисиң го дейм да. Ошол депутаттыкка талапкерлигиңизди койгондон кийин дагы ошол боюнча дагы сындар айтылдыбы? Кандай сындар айтылды эгер койгонуңуз боюнча? Жок, сын деле айтылган жок, эми мындай сөздөр болуп атат. Блогерлер барбай эле койбойсуңарбы деген. Блогерлер жөн эле отургулачы деген анан. Эми блогер дегенде сен кимди түшүнөсүң деп атам да. Бүгүн мен блог алып барганыма 1,5 жыл болду да. Мен ага чейин экономистмин, бизнесменмин, атамын, управляющиймин, менеджермин, ар кыл немелерибиз бар да. Онун ичинде блогер дагымын да. А блогер деген адам ким өзүнүн блогун жүргүзсө, сенин 100 подписчигиң болсо деле, миллион болсо деле блогерсиң да. Бүгүн депутаттардын, талапкерлердин баардыгы блогер болгусу келип атат. Биздин зонага кирип келдик, кыла алышпай атат. Бизде жакшы ошол нерсени эртерээк баштап калган экенбиз. Бирок эмнеге блогерлер барса болбойт дегендим атат да. Негизи депутат деген эл арасынан чыккан инсан да. Тигүүчү деле барса болот да. Депутат дегенди ким деп элестетесиң десем, жок да ошолордун. Депутат дегенде сөзсүз бир бай бизнесмен болуш керек деп түшүнүп калдык ба. Ким болуш керек? Мамлекет юрист болуш керек. Юристтердин бардыгы отуруп алса. Юрист деген билесизби, мындай эмне закон жазат? Болбойт. Юрист ошондой да. Болбойтты көп билет да. Балким баягы элде ушу блогерлер десе эле баягы билими жок, мындай жөн эле сөз менен эле айта берген адам элестеп калды. Просто бул адам кайсы блогерлерди көрөт экенин өзү түшүндүрүп алды да. Мисалы, политический блогерлер бар, жинди болгон блогерлер бар, прямой эфирден чыгып алып маймыл болуп, колдугун жүнүн жулап алып, бул ошондой блогерлерди көрөт экен да. Блогер дегенди бул ошондой элестетет экен да. Анан өзүнүн деңгээлине жараша да. Анан ага мен кылыңыз кыйшайбайт. Эмне кылмак эле, ар кимдин өзүнүн ою бар да. Анан мени катуу задевать эткен нерсе именно сындардын ичине, комментарийдин ичине кече скринда кылып алганмын. Кызыңын өлүмү менен пиар кылбай эле койбойсуңбу деген. Ошо катуу задевать этти. Менде 3 неме бар да, инструмент бар. Өтө катуу мен колдонсом, сразу уруп кете турган. Мен ошону колдонбойм деп атам да. Үчөөнү тең. Ушунун ичинен бирөөсүн ошо балага жиним келип, эртең колдоном деп атам. Команда менен да сүйлөшүп, ошону колдонобуз. Бул негизи баягы сиз айттыңыз го, жогоруда лидер болуш үчүн өзүңдүн мисалыңда көрсөтүш керек же өзүң катышышың керек болуп аткан процесске депчи. Эми ал баягы Кудайдын буйруганы экен, андай нерсе болуп калгандан кийин балким сиз дагы башкаларда дагы ушундай маселе болбосун деп ошол маселени жеке мисалыңызды көрсөтүү аркылуу анан ушундай маселелер болуп атат, ушуну чечишибиз керек дегенди айткыңыз келгенде балким аны эл башкача түшүнүп алды. Мындай пиар кылып атат ошону менен. Жок, эл антип түшүнбөдү. Эл жакшы эле түшүндү. Арасында жиндилер бар да. Бир жинди ошентип менин жиниме тийди да. Мен аны пиар кылып колдоно элекмин ошо. Просто ал мага ошентип неме болгондо ошол бир аз задевать этти. Мен сага көрсөтөм дедим, эртең кантип колдонот экен. Балким потому что мындай болушу мүмкүн. Оппоненттер дагы бир аз жаздырышы мүмкүн да. Ал инструментти да унутпаш керек да. Анан ошого эртең сага көрсөтөм дедим, шашпай дедим. Балким бул байка сиздин жүктөгөн публикацияларыңыздан улам болушу дагы мүмкүнбү? Анткени сиз өзүңүз билдирип атпайсызбы, ушундай деп акча берип ушинткендер деле бар экен, мен аларды көрүп атам деп айтып атасыз да. Анан аны оппоненттериңиз деле көрүп атат да. Ооба. Ошолордун деле кылган жумушу болушу мүмкүн да, андай нерселер. Болушу мүмкүн. Бүгүн мен жана командага айтып аттым. Биз баарына жакпайбыз. Баарына жага турган видео издей бербегиле деп атам да. Мен оюм айтканда коркпогула. Бизге душман ашышы мүмкүн. Адам чоң иш кылганда сөзсүз душманы болот да. Бирөөнө жагат, бирөөнө жакпайт. Душман ашырбаш үчүн эчтеке кылбай жүрүш керек. Баардыгына жагып мындай красавчик болуп жүрө албайбыз. Мисалы азыр любой нерсени айтсаң, бирөөлөр жакшы дейт, бирөөлөр жаман дейт да. Президентибиз азыр жакшы десең, бирөөлөр жакшы жаман дейт да. Ошондой эле сөзсүз сындар болот, душман бизге ашат. Биз душман ашырбайбыз, биз душман көрбөйбүз. Бирок бизди душман көрүп алган бул не страшно. Саясатка барганда эч ким сизге расмий түрдө тапшырбаса деле,
жеке жоопкерчилигиңиз катарында алып чыга турган маселе кайсыл? Бул менин жеке жоопкерчилигим депчи. Сен ушуну кыл дебесе деле. Айттык го, медицина менен тигүү тармагы. Анан мындай болот. Мен парламентке барамбы, барбаймбы? Мен сораны бул ишти кыла берем. Сораны кылам. Буга чейин деле кылып аттым. Решение кабыл алганга чейин. Дальше деле кыла берем. Депутат катары татаал мыйзамдарды иштеп чыгууга даярсызбы? Анан бул үчүн кандай билимиңиз же тажрыйбаңыз бар? Мыйзам жазуу. Мен билим боюнча экономистмин. Бүгүн инвестцентрде директор болуп, проекттерди көп эле жазып атабыз. Негизи мен кылам деп берсем адашам да. Команда кылат. Ар дайым команда кылат. Тажрыйба өтө көп. Мен сыртыман бай жаш көрүнөсүң экен деп коюшум мүмкүн 41ге чыктык да. Мен ойлойм 41де бир кезде уже элдердин карьерасы бүткөн. Ошого тажрыйбам дагы билим дагы жетиштүү. Анан ошол саясатта багы сиз дагы жогоруда айтып атпайсызбы? Крыша, группировка, интерес дегендей түшүнүктөр бар да. Маселелерчи сиз алардын эч бирисине кирбейсизби? Мен бир ачык сүйлөшөбүз деп кечеси менен сүйлөштүк го. Мага заранее вопрос даярдагычтын кереги жок, заранее жолукпай жолугуп ошодон сүйлөшүп кетебиз. Ошондой болсо макулмун депчи. Мен өзү ачык эле айтып кое берем азыр. Мага крыша предлагать этишти уже. Крыша болуп бергенде. То есть финансировать этебиз. Бул дегени биздин күчүгүбүз болосун деген сөз да. Анан мен күлүп эле мындай эме болуп койдум. Характеримди көрүшкөн жокмун. Болбойт, биз алига акчасы жок эле кетип калабыз депчи. Акча бар. Элдердин голосун сатып алган акча бар. Принцип не позволяет. Айттым го, шайлоого 1 сом иштетпей баратабыз депчи. Акча иштетсек болот. Бирок буга чейин мен мындай болгон, Россия жергесинде жүрөм да. Анан милицияларда коркчу кез. Документ эч кимге кылып бербейт, мигранттар, милициялар бизди кармап сындырат. Беззаконие кез да 90-жылдын этегинде. 2 милиция келип кармады, анан бир гражданский бирөө мени отургузду дагы. Сүйлөшүп ал деди. Анан гражданский мага мындай деди. Биз сени баардык товарыңыз конфискация кылып коебуз незаконно. Сени да камап коебуз. Же болбосо деди, сен деди, биздин ошо жерде 1-2 бай бизнесмендер бар эле кыргыздардын. Ошолор жөнүндө бизге маалымат берип турасың деди. ФСБнын агент экен да. Ушундай условия койду. Же бир ошондой сага биз чоң возможностьтерди беребиз деди. Же мындай, анан мен макул, обедтен кийин ответ берем дедим дагы. Үйгө келип отурсам чалды эле, албай туруп, ошол күнү Алматыга, Новосибирск, Алматы деген поездга билет, келсем билет бар экен, 2 сааттан кийин поездге. Билет алдым да Алматыга кетип, даш Бишкекке кетип калдым. Өзүмүн элиме каршы иштегим келбеди да. Жаш кезимде элечи. Мындай крыша болуп беребиз деди да. Сага акча беребиз, бакыт беребиз, дөөлөт беребиз деди. Бирок же болбосо деди. Бул сага крыша болобуз дегенде всегда альтернатива бар да. Же сага вообще хуже болот дегенче. Өтүп эле келип табыз ал нерседен. Бизде бир крышабыз бар өзү. Жараткан. Эл сизден эмнени күтсө болот, эмнени күтпөсө да болот. Мен ачуу нерсени, чындыкты көрсөм унчукпай тура албай айтып берүүчү жерим бар. Ошол жагыман мен жакындарым коркот мененчи. Бирок көрүнгөн жерде эле ою пикирими айта бербейм. Эгерде уже мына жерде наболевший чыдабай кетсем, анан бундагы жиндүү болуп мынтип айтпай, акыл эс менен, фактылар менен айтып салчу жерим бар. Ошо чындыкты күтсө болот. Эмнени күтпөсө болот? Предательствону. Мен өзү дос туугандарым билет. Өзүмдүн принциптериме да отказ бербейчү, бирөөнө мындай предательство деген нерсе. Мен өзүм дагы жанымда көп болгон предательстволор. Ушул нерсени билем да канчалык жаман экенин. Анан сиздеги өзүңүз дагы жактырбаган, анан жактырган бир сапатыңызды айта аласызбы? Жакшы дагы, жаман дагы. Өзүңүз мойнуңузга алып. Өзүмдөбү? Адам катарында. Мен кече күнү келинчегиме сурадым да. Менден 3 жакшы сапат айт.
и 5 жаман сыпат айт десем 3 эмес көп жакшы сыпат айтам деп аябай көп нерсе айтып койдум. Ага жагат да. Анан жаман сыпаттарды айт десем, сизде жаман сыпат деле жок экен деп ойлонмуш болуп коет да. А мен өзүм айтып бердим жаман сыпаттарды. Менде жаман сыпаттар көп эле да өзү. Жакшы сыпатты мен өзүм айта албайм. Жаман сыпаттардан бирөөнү айтсам, бат ачууланам. Ушул нерсени сабырдуулукка үйрөнүп атам. Жакшы сыпатты айта албайм. Аны башка жанындагылар айтсын. Сиз көпчүлүк учурдагы өзүңүз жогоруда айтып кеткен гана маселелерди айтып атасыз. Анан мындан тышкары да бизге мурунку коноктор келгенде дагы көпчүлүк мындай олуттуу маселе катары мындай нерсе болуп атат да. Азыркы учурда түрмөдө отургандардын көпчүлүк бөлүгү 16-17 жаштагы балдар болуп кетип атат дейт да. Алар эмне менен кармалып атат? Баңгизат боюнча жанакы Telegram каналдарды ачып алышып, анан бир жерге коюп мынча төлөп беребиз, эми ал жерде төлөнө турган акча, мындай акылга сыйбас акчаларды айтышып же. Анан ошодон орусча айтканда подстава болуп эле кармалып калып атышат да. Анан ушундай көйгөйлөрдү сиз чече алат белеңиз жана кандай жол менен чечмексиз? Өзү жаштарга бизде ограничение көп. Свобода беришибиз керек да. А биз сиңде альтернатива предлагать этишибиз керек да. Биз балдарга умтабыз. Кола ичпе деп атабыз. KFC жебе деп атабыз. Пицца жебе деп атабыз. Көчөдө кечке тентибе деп атабыз. Клубтарга барбы? Телефондо кечке отура бербе. Только ограничение кылып атабыз да. Альтернатива эмне кылайын десе, китеп оку деп атабыз да. Бүгүнкү заманда китеп окугусу келбейт да алар. Китепти анча-мынча эле мээң сергитиш үчүн окубасаң, анда сүйүүчүлөр эле окуйт да. Анан биз ого китеп окуйт, бирок өзүбүз да китеп окуй атабыз да. Өткөндө мен жаш балдарды окутам. Ата-энеси келип туруп телефондон чыкпай атат балам деп алып келди да, мен айттым да. Буга сиз күнөөлүүсүз. Сиз өзүңүз телефондо кечке отурасыз, телефондо отура бербе, жинди болуп каласың, акмак болуп каласың, неудачник болуп каласың деп атасыз да. Десем ооба дейт. А сиз альтернатива предлагать этпейсиз, өзүңүздө телефон коюп, китеп кармап отуруп, үлгү болуп, анан кел балам, ойнойбуз. Мындай жакшы логический игралар бар да, квест, ошолорду ойнобойсузбу балаңыз менен чогуу? Аларга кызыктуу болсун. Сиз ага көңүлүңүз жок. Сиз өзүңүз телефондо отуруңуз келди. Адам кантип балаңызды чыгарасың? Адамды запрет менен көп нерсеге жеткизе албайсың. Негизи ушу жаштардын бүгүн түрмөгө барып ушинтип атканына биз чоңдор күнөөлүүбүз. Жол көрсөтө албай атабыз да. Только запрет эле кылып коебуз. Больше свободы. И больше альтернатива. Мындай 16 жашар бала бүгүн эмне кылып бизде көңүл ачса болот? Менче азыр негизи сүйлөшпөй калды да балдарчы, бири-бири менен сүйлөшпөй калды да. Азыр мисалы сиз экөөс отурсак, ушундай отурган балдар деле тиги рилстерди бири-бирине жөнөтүшүп, ошол аркылуу жооп беришет да. Алар деген сүйлөшүп, мурункулар кандай болгон да? Биз мурункуларды айтып ошо китеп окуу дей беребиз, бирок ошентсе дагы азыр биз мисалы кичкейбизде, биз эшикке чыгып ойнойт элек да. Чогуу ойногондо ошол учурда таанып биле турган нерселер болот эле. Футбол ойнош керек балким, балдар менен чогулуп, бири-бири менен маектешиш керек. Ошондон дагы бир жылыш болобу, анткени балдар деген азыр сүйлөшпөй калды да. Сүйлөшпөй калды таптакыр. Азыр бир үйгө кирип барсаң деле, эки бир тууган деле эки бурчта отурат да. Ал нерседен баягы кайсыл жакка кетип атат, эмнеге кетип атат белгисиз да. Менче ошол чогуу интерестер болуш керек да. Телефондон да чыга турганчы, көпчүлүгүн ушул нерсе алып келип атпайбы? Мунун жакшы да жагы бар, мунун жаман да жагы бар. Мен ошентип ойлойм. Жок, эмне альтернатива предлагать эте алабыз биз? Түшүнүктүү, кызыктуу, балким кызыктуу иш-чараларды өткөрүш керекпи мектептерде? 16 жашар балдар мисалга да, мурункулар деп атасыз да. Мурункулар болгон да. Алар айтса, биз мурунку кезде согушчу элек, ачка жүрчү элек, силер дагы ачка жүргүлө десе. Мурункулар болдум. Бүгүнкүлөргө эмне предлагать эте алабыз? Азыр деген мисалы казактарда кичинекей балдарды, жанагы карточкалар менен эметип атышпайбы? Тамгаларды алып чыгып, анан мамлекеттерди алып чыгып, анан өздөрү ошол тарбияга чогуу катышып ойношуп атпайбы? Ошол сыяктуу нерселерди көбөйтүш керекпи дейм да. Кызыктуу бирдемкелердичи, мындан да кызыктуу. Чоңураак балдарга
чоңураак балдарга дагы ошол сыяктуу нерселерди ойлоп табыш керек. Балким ага эч ким аракет кылбай атат. Азыр мен 16 жаштагы балдарды билбедим, бирок мен көргөндөн кичкей балдар, 3-4 жашар балдарга азыр эл аса эле телефон карматып кетип атышпайбы? Мен өзүмдүн 16 жашымды айтып берейин да. Мен 16 жаш кезимде бандитизм моделе да. То есть авторитет болгон, рекет болгон, ошол моделе биз бандит болобуз келчи. Авторитеттерибиз ошол жака стремиться этчилек. Бүгүнкү 16 жаш балдарга акча. Көчөгө чыгып кафенеге барса 300 сомго кофе ичкиси келет. Кымбатыраак, жакшыраак телефон алгысы келет. Кийим, модный кийимдер көбөйүп кетти. Бизде кийим ойлонбой элек да бир спортивка элебиз. Акча. Ценностьтер акча болуп атат да. Акчаны табыш үчүн бирдеке иш кылыш керек. Иш кылайын десе возможность жок. Бүгүн биз окуу деп атабыз, болот да. Анысы аз келгенсип, эми право алыш үчүн дагы 14 ай окуу деп атабыз да. И так мектепте 12 жыл окуйсуң деп атабыз. Эми анан да правоны алыш үчүн 14 ай окуйсуң. Ойлоп атабыз да, окуу менен нагружать этип салсак, анан мындай неме болуп кетет. Мен ойлойт элем, окууну азайтышыбыз керек. Мен өзүм сабак өтөм, интересный өтөм да. Программирование көбүрөөк. Программированиядан дагы акча тапчу программирование. Кантип сен ушудан акча тапсаң болот. Каждый приложениеден телефона. Мындан кантип акча тапсаң болот. Алардын ценности акча. Значит, аларга акча табышты үйрөтүшүбүз керек. Ошол приложениялар менен альтернатива мен ошону айтып атам. Телефонду алып кое албайсың колунан. Болгону туура направление көрсөтүп коюшун ичинен. Сен андан көрөк, мондой приложение өткөзүп ал. Мисалы, мондой сен искусственный интеллект менен мондой жасап, мынтип сен сатсаң болот экен. Сонун жолдору бар да, жеңил акча табыштынча. Мисалы, сүрөт жасаш үйрөнүп алсаң, азыр Wildberries деген нерсеге жакшынакай болуп сүрөт жасап берип койсоң, бирөөнүн товарына 500 сомго, 1000 сомго жасап берем десең, с удовольствием дейт. Рыночная стоимость 3000-4000 сом. Жанагы жарым саат убактың кетет. Telegram каналдарга киресиң. Telegram каналдарда толтура ошондой эле. Селлери Wildberries ошого. Ошол жерге келем, мына мен ушундай кылып бере алам десең, сага өз клиенттер ошол жерден эле келет. Отуруп эле ошол жерден уч акча табышты үйрөтүп койсоң, же өзүнө бирдеке создавать этишти. Бүгүн биз 16 жашар балага, биз айтам, эчтеке предлагать эте албайбыз. Эчтеке развлечение предлагать. Ал мисалы акча тапкан бир маселе, ал бирок сиз айтып аткандай, алардын кызыгып, мисалы убактысын баарын телефондо өткөргөнүнөн башка мындай жашоодо кызыктуу нерселерди кылыш үчүн эмне кылыш керек? Акчадан башка. Мисалы, ошону сиз эмнени сунуштай аласыз? Только акча табуунун жолун көрсөткөн менен баягы 15-16 жаштагы бала ал мектептеги окуучу да, 8-9 класстын окуучусу. Анан аны акча табууга эрте эле үгүттөп алсаң, анда кандай болуп калат? Сиз канча жашыңызда журналист болгуңуз келди? Мен балалыгыман эле. Сиз бир 15 жашыңда сен окуучу экенсиң, сен жаш экенсиң, эчтеке билбейт экенсиң десең. Эми ал убакта биз мисалы ал убак эмес, кечеги эле кызсыз да. Ооба, 15-16 жашта биз деген мектепте окуп жүргөн убак болчу да. Ал убакта деген баягы акча табуу деген нерсе бизди ойлондурбачу. Жок, мен акча жөнүндө айтпай атам сизге. Мен айтып атам. 16 жаш балага, 16 жаш балага буну чоң киши эле кабыл алыш керек. Мойнуна ответственность бар. Буга биз эмне предлагать эте алабыз? Телефондон чык деп атабыз да. Андан көрөк барып ойнобойсуңбу? Эмне оюн предлагать этебиз? Кандай развлечение предлагать этебиз? Диснейлендке барып кел десең, Диснейлендибиз жок. Каерге барсын? Детский площадкага кирсе болбойт уже. Каерге барат? Баскетбольный площадкабыз жок эштин астында. Футбол ойнойн десе достору менен чогулуш керек, анан барып ал жака да акча төлөш керек. Акча жок. Sony PlayStationга барат. Каяка барат? Не предлагать эте алабыз альтернатива? 16 жаш бала бул энергиясы көп, желаниясы жашоого кызыгуусу көп адамдан биз анан буну чоң эне бол деп атпайбызбы? Альтернатива жок да. Телефондон башка альтернативабыз жок да. Аргасыздан да. Сиз сунуштаган альтернативаны негизи жашоодо колдонуп көрдүңүзбү? Мындай жыйынтык бердиби? Мисалы, ушундай жол менен ушундай кылсаң болот экен деген сыяктуу 15-16 жаштагы балага же сунуштап көрө элексизби? Мен көбүн эле окутуп келдим. Жыйынтык бар. Конечно, жыйынтык бар. Бул жерде акча эле эмес, интересный приложение. Duolingo деген приложение бар. Ооба. Англисче үйрөнөсүң, ойноп отуруп.
ушуга жарым сааттан күнүгө убакыт бөлүп койгу деп туруп кызыктырам да. Анан өзү эле кирип кетет да. То есть телефондо ценность мени караңыз. Бир дагы бесполезный приложение жок. Ар бир приложениеге отурууга бул мага эмнеге керек? Бүттүгү ар бир приложение мага пайдалуу болуш керек. Же чөнтөгүмө, же башыма, акылыма. Ошондой нерселер көп да. Демек баягы баштапкы суроонун жообу катары сизде ошондо баягы наркотикалык затка аралашып кетип, ушу жаштардын туура эмес жакка кетип атканына биз альтернатива издеп таап, ушундай жолдорду көрсөтүп берсек, ал нерсе азаят дейсиз. Бул эки нерседен болуп атат да. Акча керек болуп атат аларга и от безделья. Зериккенден болуп атат. Ошого айттым да сизге, 16 жашар бала кантип развлекация үчүн телефонун алып койсок десем, биз сүйлөшөт элек деп атасыз. Кафеге келип сүйлөшүп отурайын десе акчасы жок болуп атат. Достор менен футболго барайын десе акчасы жок болуп атат. Демек анда баягы балуулуктардагы андан бери мындай жакшы эле алмашып атат го, Азыр ошол убакытта бардык нерсеге эле акча керек дегендей. Жок, акча эле деп түшүнбөйлү. Просто альтернатива жөнүндө сөз айтып атам. Ордуна бирдеке предлагать этишибиз керек да. Балам, мен кызым мисалы 16га чыгып, 16 жаштасың, чоңойдуң. Мынаны кыл деп бирдеке альтернатива предлагать этишибиз керек да. Балага 7 жаштан баштап чоң кишидей эле мамиле кылыш керек. Сүйлөшүп, кел балам, сен чоң кишисиң, ушундай кылайлы, кандай совет берсе депчи. Анан сен 16га чыгып калсаң, кичинекей баласың, оку. Вообще туура эмес. Свобода бул деген адамга азыр деле сизде бири келип туруп, кызым, жапжаш эле кыз экенсиң деп өзүнүн мнениясын айта берсе, сизге жакпайт да. Сизге выбор өзүңүздө болуш керек. Сизге альтернатива бирөө мынаны кылсаң жакшы болот деп койсо жакшы да. Туурабы? Мынаны кыл деп кыйнабай. Ошого мен жаштарга айтам, свобода көп беришибиз керек, альтернатива предлагать этишибиз керек. Сиз жогоруда дагы айттыңыз, эми депутаттарга эл ишенбей калды, эмне үчүн ишенбей калганын дагы билип атам деп атасыз да. А бирок сизге эмне үчүн ишениш керек? Мага өзү мени тааныган элдин баары ишенет. Мен өтө көп клубтар менен катышам. Кече күнү эсептеп чыксак, 80 канча клуб менен катышат экенбиз. Тууган урук, дос чар ушундай. Паста ар дайым катташып жүрөм. Баардыгы ишенет. Бирок ишеним бул эч качан сурап алынчу нерсе эмес да. Мага ишен деп айта албайсың да. Ишеним бул убакыт менен келет. Кыз жигит бири-биринен сен мага ишен десе, бул идиотизм да. Бул убакыт менен бирине бири доказать этет ишеним да. Ошон үчүн мага эмнеге ишениш керектигин жооп бере албайм. Сизди шайлаган эл эртеси каталаштык деп ойлоп калса да, аларды түшүнөсүзбү же эмне кыласыз? Ушинтип эл сизди көрүп каталашып калган экенбиз деген жыйынтыкка келип калса. Мен суроону совсем түшүнө албай атам. Сени шайлап алып аттың кылып калабы деп атасыз да. Ошондой болуп калса да, эми элдин ою ар кандай да, ушуну биз каталашып шайлап алыптырбыз деген ойду ойлонуп калса. Элдин эмес, менин оюм деле болуп калышы мүмкүн да. Кээде мен өзүм нааразы болом да. Кээде өзүмө ыраазы болом. Бул постоянно болуп турат да. А мен келинчегим деле кээде мага турмушка чыкканына ыраазы, көбүнчө учурда кээде нааразы болуп кетет. Чыкпай эле го. Мен оюмча да эми. Капа болгон кезинде. Анан кайра туруп ой алмашат, ыраазымын дейт. Мисалы азыр көрүп атпайсызбы, президентибизде бирөөлөр айтат, аябай ишендим эле, каталашып, адашыпмын, ишенбей калдым деп. Эртең балким ишенип кетишибиз мүмкүн. Адамдын ою переменчивый да. Бул естественно ушундай болуш керек. Мисалы күнү бир Аскар Авто деген блогер жигит бар эним. Элдер сен жалганчы экенсиң деп чыгышты элдин баары. Бирөө чыкты. Бул силерге машинаны сатканда $100 эле алам деп $500 алып жүргөн. Мына элдин баары сөктү, сен жалганчы экенсиң деп. Анан эртеси күнү көп өтпөй, бир ай өтпөй эле бирөөгө акча жыйнап баштады эле. Элдин баары азамат деп кол жаап баштады. Элдин ою эртең кайра башкача болуп калышы мүмкүн. Бул менин оюмча естественно эле. Учурдагы баягы актуалдуу болуп аткан маселе азыр жарыктардын бат өчүп атканы, электр энергиясындагы болгон кризис. Ушул маселе боюнча сиздин оюңуз кандай? Эл сыяктуу эле мага деле жакпай атат.
кафеде отурсаң деле свет өчүп калып атат, үйдө отурсаң деле биздин өзүбүздөн мен келчем аз бир аз швейный цехтерге өзүбүздүкүн токтотуп коюп башка цехтерде заказ берип тиктерип атабыз да. Күндө 3 цехтен иштебей калды. Заказыбыз турат, свет өчө берип иштебей калды. Мага деле жакпай атат аябай. Эмне себептен алып келди ушул кризиске экенин билбейм, чын айтсам. Чыгып кетебиз деген программалары болсо керек. Чыдап тур деп атат, чыдап атабыз, бирок именно бизнес жаатын кысып койбосо экен деген бир кыжалатчылыктар бар. Саясатка баргандан кийин сиздин азыр сизде болгон бизнестериңизди жоготуп алсаңыз да өкүнбөйсүзбү? Менде азыр көп бизнес деле жок, көп деле. Негизи осолорду мисалы иниме өткөзүп бердим. Өзүм осому, биягын келинчегиме өткөзүп бердим. Кыла бергиле, мен мындан ары кылбайм. Мен мамлекетке, элге кызмат кылам. Мындан ары өзүңөр билгендей кылып такыр киришпей атам. Мындай кыл. Өзүң билгендей алып кете бер деп атам. Демек азыр эле ал нерсеге даяр эле экенсиз да, демек бизнестериңизден баш тартып эле баш отуңуз менен чын айтканда 5 ай болду. Кызымды жоготкондон кийин иштебей койгом такыр. Такыр эле иштебей койдум. Көңүл жок. Анан көңүл жок иш кетпейт да. Анан көңүлүм жок, такыр иштебей коюп таштап неме болуп салгам, берип бергилечи. Будан ары деле уже ушунча жыл бизнести кылдык. Ушул жактан топтогон тажрыйбамы бизнес жаатында, экономика жаатында, чет элдерде иштешүү жаатында ушул нерсеми бүгүн политикага иштетсем эффективнерээк болсо керек деп ойлоп атам. Эми биз бизнес кылганда мындай мамлекет менен аралаш бизнес деле кылбадык да. Мындай мамлекетти алдап жеп койчу ушундай бир бизнестер дагы бар да. Мындай неме кылып соглашение түзүп коюп, андай деле кылбадык. Элге бир аз жумуш ордунан түшчү иштерди кылдык. Сиз ушул интервьюларда мен эң жакшы билген тармагым ошол тигүү тармагы, жеке баягы өндүрүш тармагы деп айткансыз. Анан мындан тышкары ошолорго баягы кичинекей бизнестерге налог маселеси дагы күчөп атат деп ошол көйгөйлөр боюнча айтып атпайсызбы? Ошол сизге ушундай мүмкүнчүлүк болуп калса, ошол налог маселесин, салык маселесин кандайча чечмексиз? Эмне кылат элеңиз? Бир киши келди да. Налоговый реформа кылам депчи мамлекетибизге. Анан азыр жок каякта жүргөнүн билбейбиз. Жип мингендердин жыбын алсам болобу? Белелдер кол чапты да. Ооба, ошо жип мингендердикин ал депчи. Өндүрүштөгүлөрдүкүн айтты да. Швейный цехте көбү жип минип жүрчүлөр. Эски жиптарды минип жүрдүк өзүчү. Американын эски жиптарын, Европанын эски жиптарын алып, товар жүктөгөн удобно. Анан мындай өзүң успешный болуп бараткандай көрсөткүсү келет да. Ошентип эптеп бир кыйналып жүрүп, түн күн деп ошо цехте иштеп, базарда тоңуп жүрүп деп жип минсе ошондой көрө албай. Бүгүн чынында алды ошолордон. Налог алып, налог менен кысып атып, полный швейный цехтердин бизнесин токтотту. Швейный бизнес токтоду деген бул тигүүчүлөрдүн дагы жумушу токтоду. Ыйлап атышат. Тигүүчүлөр ыйлап азыркы күндө мага толтура жазат. Кредитибиз бар эле, төлөй албай калдык. Уже канча элдин рызкысын токтотту. Бул деген кафе, ресторандарга тамактанчу, барып балдарына кийим алчу, ошолор эптеп кыйналып болсо да бир жерден үй алып койчу, билет эле мен могул жерде мынча айлык алам, 20 000 сом делесам, мына үйдү кутулам деп үй алып койчу. Строительный бизнести токтотту. Көп ушу тегүүчү бизнес токтотуп коюп эле бул сырттан акча алып келчү да бизге. Мисалы аз көп акчаны мигранттар жөнөтсө, бул швейный тармактагы сырттан көп акча алып кирчү. Ушул нерсени токтотуп салды. Ошентип популизм кылып, бүгүн жип минген дагы адам жок, кредитин төлөй албай отурган адам дагы көп. Ушинтип мынтип кол чапкандар дагы бүгүн аткин кылып отурат. Мен ойлойт элем, мурдагы эле швейный цехтерде макул алсын, белый кылабыз, эптеп казнаны толтурабыз деп атпайбы? 50 машинкадан өйдөлөрүн алсын. Төлөгөнгө даярбыз, төлөп атабыз да. Бирок могу кичинекей үйүндө араң кылып, ол үйдү дагы арендага алган. Бул кичине деле мындай катуу үйлөп койсоң банкрот болуп калат да, эптеп выживать эткөн. Буларда бизнесimiz мунуку эле патент. Налог жыйыштырып, патентке өткөзсүн. Мен азыр именно ошону айткым. Кичүү бизнестерге, жеке ишкерлерге патент келе өткөзгүлө, налог
ушулардан албай эле койгулачы деп айтканы бар атам. Энди мындай кыскача блиц вопростор бар, кичинекей. Анан буга деген кыска так 1-2 сөз менен эле жооп берип койсоңуз болот. Саясаттагы эң чоң жалган. Ушуга кыска жооп бериш аябай кыйын экен да. Мен саясатчы болбогон үчүн сиздин вопросторуңуз саясат жөнүндө окшойт, Мен саясатка биринчи кадамдарды кылып атам да. Тай басып келаткан кезибиз. Негизи саясат өзү жалган экен. Кыска жооп берден узун жооп берем. Мен кече бир иним айткан сөз айтып берейин. Мисалы Римде сенаторлар анан биякта генерал легион башкарган да. Мен ошо легионер экем да. Мага ачык бергиле, мен согушам деп атам да. Сенаторлар политика кылат экен, айландырып, монти элди айландырып, императорду айландырып, мынти өздөрү менен мен ошо нерсе колуман келбейт экен. Мен баягы воин экем. Жигитче согуш бергиле деп турам да. Сиз үчүн акырына чыгуу деген эмне? Результат мен кылган ишиме акырына чыкпай койгон күнүм боло элек. Результат ушундай да. Жакшы деле, жаман деле болуп калышы мүмкүн. Бирок аягына чыгышың керек да. Жарым жылдан таштап койбой. Жаман болсо да аягына чыгышың керек. Кайсыл мыйзамды дароо жок кылмаксыз? Азыркы эле айткан мелкий бизнесмен, жеке ишкерлерге киргизилген налогдарды. Жеңилдетилген налог болсо дагы алып салмакмын. Кемчилик же тажрыйба кайсынысы сизди көбүрөөк өстүрдү? Тажрыйба. Саясатта душман болуш керекпи? Каалабай турам болбош керек деп ойлойм, бирок болот. Эл сиз жөнүндө эмнени туура эмес түшүнөт? Ошону билбейт экенмин. Элден сураш керек. Сизди жеңген саясатчы ким? Мени эч ким жеңе элек. Мен дагы бирөөнү жеңдим деп айта албайм пока. Акчанын күчүбү же идеянын күчүбү? Акчанын такыр күчү жок. Акчада бул жөнөкөй эле инструмент. Идея это все. Депутаттардын айлыгы адилеттүүбү? Аябай аз экен, мага жакпай атат. Мен айлыкка гана иштейм деп баратам да, такырымда неме кылбайм деп. Мен азыр бир аз комфортный жашоого көнүп алганмын. Ол акчага мен жашай албайм го, кант эткемин деп ойлонуп атам. Келинчегим, сен бизнесиңди таштабай тура берчи, если что. Сен богасың окшойт бизде деп атам. Элдин алдында эң чоң убадаңыз бир сүйлөм менен. Мен жыйынтыктайлы. Бир сүйлөм менен эмес, кенен эле айтып бериңиз сиз. Элдин алдындагы убадаңыз, айтчу сөзүңүз. Мен убада бербейм. Убада бергенде туура эмес деп ойлойм. Ошого убада бербейм. Жалпы ошол азыр өзүңүздү баягы талапкер катары өзүңүздүн сөзүңүз бар да албетте. Ошол тууралуу өзүңүз элге эмне алып келе аласыз, ошону айтып. Мен 2 адамга берген убадам жөнүндө айтып берейин. Апам кызымды аябай жакын болчу. Биз 2 уулбуз да. Анан 2 уулдан кийин менин кызымы апам өзүнүн кызындай кылып алып, апамдын кызы болчу да. Кучактап жатчы, дижака алып бара, эмне болсо да Фатимага алып барайын деп шиндеп жүрчү аябай. Кызымы жоготконубузда апам катуу кыйналды да. Апам аябай чыйрак, мындай активный аял эле бир аз кыйналып калды. Апамы карап туруп, апама сөз бердим. Кызыма көрүндө, кызыма сөз бердим. Медицинадагы коррупцияны түбүнө жетем деген. Менин кызымын өлүмүнө тиешеси бар ката кетирген врачтарды жаш балдар экен кечирдим. Алардын карьерасын тосуп койгум келген жок. Булар менен көрөшөм деген оюм жок. Бирок медицинадагы коррупцияны, медицинада несправедливость, туура эмес иш алып барып атканды түбүнө жетем деп апам менен кызыма сөз бердим. Майкесттин аягында сизге эркин микрофон берели, элге кайрылууңуз болсо, калуу тилегиңиз болсо айтып койсоңуз болот. Бүгүн политиктерге ишенбей калыпсыңыздар. Депутаттарга тем более ишенбей калыпсыздар. Келиңиздер ошол силердин ишенимдерин кетирген депутаттарды жок кылабыз. Бир жолу бар жок кылыш. Ошолорго каршы турган оппоненттин шайлайсыз. Жаш, энергичный, билимдүү, бирок акча, тааныш, жердеш деген ресурсу жокторду барып шайлайсыз. Ошол менен сиздин купулуңузга толбой турган депутаттарды жок кыла аласыз. Болбосо кайра эле жанагыл эле депутаттар акчасын чачат, акча алып алган элдерге эле аларды шайлайт, сиз үйүңүздө жата берсеңиз ишенбей, ошолор эле келет, кайра эле мамлекетти ошолор туңгуй калып барат.
Келиңиздер ар бириңиz туруп ошо күнү жалкоолонбой, ишенбей турсаңыз дагы жакшы көйнөгүңүздү кийип алып, сонун настроение менен мен бүгүн мамлекеттин тагдырын жакшы жакка өзгөртүүгө салып кошом деген ниетте үйүңүздөн чыгып барасыз. Мени колдоңуздар деп айтпай атам. Бирок ар бириңиздердин өзүңүздүн округуңуздарда татыктуулары бар. Сөзсүз бар бирөө. Ошол жерге Аллах алып барды ошол инсанда. Сиздин добушуңузду күтүп турат. Ар бир добуш өтө маанилүү. Сиздин бул мойнуңуздагы Аллах жүктөгөн милдет дагы. Барып, шайлоого барып катышыңыз. Барып татыктуусуна голос бериңиз. Урматтуу биздин Маек подкастыбыздын көрөрмандары, бизге катталып, жактыруу белгисин басканды унутпаңыздар. Мындан кийин дагы биз сиздерге кызыктуу коноктор менен болгон маектерди ар дайыма тартуулаганга даярбыз. Ал эми бүгүн бизде конокто ишкер, бизнесмен, ал эми учурдагы Жогорку Кеңештин депутаттыгына талапкер Чыңгыз Эсеналиев болду. Жакшы күндөрдө жолукканча.